Учурдан пайдаланып, мына өзүбүздүн президентибиз баш болуп келип, колдоо көрсөтүп отурат. Ушул элдин суранычы канча жылдан бери суранып, өтүнүп келебиз. Ушул Аккула ат майданында оюн өтсүнчү деп эл суусап турган, ошол суранычыбызды аткарган президентибизге Садыр Тургулевичке терең ыраазычылык билдиребиз. Садыр Жапаров Бишкекте өтүп жаткан көкбөрүгө күбө болду. Президент Садыр Жапаров кече 19 мартта Нооруз алдында көкбөрү боюнча милдей иштер өтүп жаткан Аккула ат майданына барды. Бул тууралуу президенттин маалымат катчысы Эрбол Султанбаев билдирди. 13 март күнү көкбөрү оюну боюнча Нооруз майрамына карата республикалык милдей иштер башталган болчу. Булак Сереп кежи. Тамчы аэропортунун тосмосунун урашы. Президенттин маалымат катчысы үн катты. Ысык Көл облусундагы Тамчы аэропортунун шамалдан улам урап калган тосмонун чыгымын подрядчы компания мойнуна алат. Бул тууралуу окуя боюнча түшүндүрмө берген президенттин маалымат катчысы Дайырбек Орунбеков билдирди. Эскерте кетсек, 18 март күнү катуу шамал болуп, аба майдандын тосмо дубалы кулап калган. Орунбековдун айтымында аталган аэропорттун айланасын тосуу боюнча Кыргыз курулуш сервис ишканасы жеке подрядчы компания менен келишим түзгөн. Ал эми катуу шамал бетондоо иштери толук бүтө элек участоктогу дубалын ураткан. Калган аралыктагы дубал талапка ылайык бетондолгон. Учурда ураган дубалды тазалоо, ордун иретке келтирүү жана кайра тургузууга даярдык көрүү иштери жүрүп жатат деп жазылат билдирүүдө. Тосмо дубалдын сапаты боюнча Кыргыз курулуш сервис ишканасы өткөрүп алуу учурунда дыккат текшерүү жүргүзүп, талапка жооп берсе гана кабыл алары белгиленди. Булак Спутник кежи. Атасынын жанында каза болгон окуучу бала. Баткендеги кырсыктын чоо жайы. 19 мартта Баткен шаарында кырсыкка кабылган Mercedes-Benz Sprinter үлгүсүндөгү унаада келе жаткан жүргүнчүлөр туугандар болгон. Бул тууралуу Баткен облустук жол кыймылынын коопсуздугун камсыздоо кызматынан кабарлашты. Маалыматка караганда алар Бишкектен жакындарын акыркы сапарга узатып кайтышкан. Ичинде канча адам болгону белгисиз. Анткени кызматкерлер барган учурда ичиндеги жүргүнчүлөр жок болгон. Айдоочу кырсык болгон жерде каза болгон. Ал кырсыкка чейин уктап алуу үчүн жүргүнчүлөрдүн бирөөсүнө башкарууну берген. Алар Лейлик районунун Чимген айылынын тургундары болгон. Ал эми ага каршы келген Жигулидеги атасы жана 5-класстагы баласы болгон. Алар Үчтөбө айылынын тургундары экенин такталган. Ата бала Баткен шаарын көздөй бара жаткан. Кырсыктан баласы каза болуп, атасы ооруканага жеткирилген. Окуя тууралуу. Буга чейин 19 мартта Баткен шаарындагы жол кырсыктан 2 адам каза болгону кабарланган. Жол кырсык саат 9:00 чамасында Кызыл жол кварталында катталган. Алдын ала маалымат боюнча Mercedes-Benz Sprinter үлгүсүндөгү унаа менен ВАЗ-2101 унаасы кагышкан. Анын кесепетинен жеңил унаада отурган 5-класстын окуучусу менен кичи автобустагы эркек киши көз жумду. Булак турмуш кежи. Бишкектеги үрөй учурган кырсыктын видеосу тарады. Маркумдун жакындары нааразычылык билдиришти. Бишкек шаарына караштуу Сверлов райондук соту жөө жүргүнчүнүн өмүрүн алган жол кырсыктын себепкери шектүү жаран үй камакка чыгарды. Бул тууралуу жабырлануучу тарап суд тармакта билдирди. Азизкан Алымбаевдин айтымында кырсык 30 январь Борбор калаадагы Тыныстанов менен Фрунзе көчөлөрүнүн кесилишине болгон. Анын кесепетинен 50 жаштагы апасы көз жумган. Маркум жөө жүргүнчүлөр өтөөчү жайда басып баратканда аны жол чырактын кызыл белгисинен өткөн Honda Fit унаасы сүзгөн. Мени апамдан ажыратышты. Айдоочу жол кыймылынын эрежесин одоно бузуп, жол чырактын кызыл белгисинен өтүп кеткен жана унаасы менен жөө жүргүнчүлөр өтөөчү жайда апамды сүзгөн. Унаа катуу бара жаткандыктан апам бадалдардын арасына ыргып кеткен. Апамдын көп жери сынган, баш сөөгү жана баш мээсинен жаракат алган. Айдоочу унаасынан 2 мүнөт чыккан эмес. Унаадан чыкканда апама жардам көрсөтпөй, унаасын карап баштаган дейт жабырлануучу тарап. Маркум 2 февралда ооруканада көз жумган. Анын жакындары айдоочунун эркиндикте жүргөнүнө нааразы болушту. Булак Назар Ньюс кежи. Бүгүн Ош шаарынын Кеңсай массивинде жайгашкан 7000 жумуш орунга ылайыкташтырылган Кыргыз текстиль фабрикасы менен жогорку кеңештин депутаттары жеринен таанышышты.
Ишкерликти колдоду, мамлекет тарабынан жогорку кеңеш жана жергиликтүү бийлик тарабынан колдоо маселелери көтөрүлдү. Атайын иш-чарага чакырылган эмгек, социалдык камсыздоо жана миграция министри Кудайберген Базарбаев, ошондой эле президенттин Ош облусундагы ыйгарым укуктуу өкүлүнүн орун басары Эрнис Толтоев, Ош шаарынын вице-мэри Нурбек Кадыров жана жогорку жана орто окуу жайлардын башчылары да катышып, бардык мүмкүнчүлүктөрдү пайдалануу менен Кыргыз текстиль фабрикасын колдоону белгилешти. Коррупцияга себепкер болгон айдоочуларда кылмыш жаза жоопкерчилигине тартылат. Бул тууралуу жол кыймылынын коопсуздугун камсыздоо башкы башкармалыгынын басма сөз кызматы билдирди. Маалыматта айтылгандай, Ички иштер министрлигинин жол кыймылынын коопсуздугун көзөмөлдөө башкы башкармалыгынын өздүк курамынын ичиндеги кызмат абалынан кыянаттык менен пайдаланып, ИОнун кадыр баркына доо кетирген кызматкерлердин, тазалануу кызматкерлердин ээлеген кызматына, көп жылдык тажрыйбасына жана кадыр баркына карабастан аеосуз катуу жүргүзүлүүдө. Бирок жол эрежесин бузгандык үчүн жоопкерчиликтен жеңил кутулуу максатында кызматкерлерге акча сунуштап, укук бузууну жеринен чечүүгө аракет кылып, коррупциялык элементтерге өздөрү себепчи болгон айдоочуларда кылмыш жаза кодексинин негизинде жоопкерчиликке тартылаарын эскертебиз. Урматтуу айдоочулар, жоопкерчиликтен жеңил кутулуу максатында сиздер да коррупциялык элементтерге себепчи болбоңуздар деп айтылат маалыматта. Булак, Марал ФМ. Кадамжай районунун Актурпак айыл өкмөтүнүн Галча айылында эрежесиз эр таймаш боюнча эл аралык мелдеш өттү. Уюштуруучу Кылычбек Абдулазиз уулунун айтымында мелдешке 23 килограммдан баштап 80 килограммдан жогорку салмактагы 100дөн ашуун спортчу катышты. Мелдешке 7 жаштан баштап чоң мушкелерге чейин катышты. Баткен Ош облусунун аймактарынан кошуна Өзбекстандан спортчулар беттешти. Беттешти өткөрүүдөн максат жаш жигиттерди спортко тартуу, ден соолукту чыңдоо болду. Айрыкча жаш жеткинчектердин келечеги үчүн чоң түрткү болот деген максатта ушул мелдешти өткөрдүк, деди ал. Булак турмуш кежи. Кыргызстанда Канжар 10 Кыргыз-Индия биргелешкен машыгуусу жыйынтыкталды. 18 мартта Коргоо министрлигинин 52-800 аскер бөлүгүндө атайын багыттагы күчтөрдүн Канжар 10 биргелешкен Кыргыз-Индия машыгуусу жыйынтыкталды. Коргоо министрлигинен билдиришкендей, машыгуунун активдүү фазасында мыйзамсыз куралдуу түзүмдөрдү тоолуу шарттарда жок кылуу боюнча биргелешкен атайын тактикалык эпизоддор көрсөтүлдү. Биргелешкен машыгууну планы боюнча тактикалык, тоо аскердик, медициналык, ок атуу даярдыгы боюнча чабуул учурунда имараттын ичиндеги аракеттердин тактикасы жана экстремалдык шартта аман калуу техникасы боюнча практикалык сабактар өткөрүлгөн. Эскерте кетсек, эки дос мамлекеттин коргоо ведомстволорунун ортосундагы атайын багыттагы бөлүмчөлөр менен Канжар биргелешкен машыгуусу жыл сайын өтүп, былтыркы жылы Индиянын аймагында өткөрүлгөн. Булак кабар кежи. Күрөктүн сабы менен башка чапкан, чүйдө мал ээлери койчусун сабап салган. Чүйдө мал ээси койчусун жубай менен кошо сабаган. Бул тууралуу Сереп медиа маалымат агенттигине жабырлануучунун жакындары билдиришти. Маалыматка караганда, окуя 14 мартта Канттын Жарбашы айылында болгон. Мал ээлери болгон эки бир тууган койчусун жубайы менен сабап салган. Учурда жаран Канттагы ооруканада жатат. Көкүрөгүнө жаракат кеткен, буту сынган. Күрөктүн сабы менен башка чапкан, баш мээси чайкалган дешти. Аны менчик клиникага алып барып көрсөтөбүз. Жубайы баш айланып, ооруп жатканына карабастан, жолдошун ооруканада кароого мажбур болууда. Койлорун өткөрүп берип жатканда мен бар болчумун. Так чыккан. Бирок ээси эки кой жок деп жатат. Милицияга кайрылганбыз. Тергөөчү бүгүн келди. Ал эми жубайынан никелешүү боюнча күбөлүгү жок болгон деген жүйө менен арыз албай коюшкан, деди жакыны. Окуя боюнча Чүй облустук ички иштер башкармалыгына кайрылганыбызда сабалган жаран боюнча ооруканадан милицияга маалымат түшкөнүн, факты каттоого алынганын билдиришти. Жаран сабалганда эле ооруканадан билдирүү түшкөн. Учурда тергөө уланып жатат, дешти. Булак Сереп кежи.